об этом бою. Во втором раунде за 1 минуту 33 секунды боевым приемом победу одержал Узбекбаева Алия Батчи! Пауза. Пошла вот он. Все, свободный встань. Кош. Подвигайся. Живешь, ничего. Заход жылка. Чубы oldu. Oldu чубы. Мен кичинекей кезимден бери аябай спортко жакынмын. Мектеп учурунан бери спорт менен алектенем. Менин үй бүлөмдө спорт менен машыккан эч ким жок. Мен биринчи болоюн деген окшоймун. Ошого кичинекей кезимден бери аябай спортту жакшы көрөм. Ошондуктан спорт бул менин жашоом десем болот. Спорт менен мен көп нерсе көрдүм. Эч өкүнбөйм. Чатсам биринчи мында өң карап ойногом, муну ушундан бир сусул кыздар бияка эмне келишет бокско. Мен булга эмне керек бул ойлогом, бир мына кыял го деп. Бир убакытча бир трек кылып анан кетет го деп. Жок, анан карасам эле келип атат, дайыма келип, анан аракет кылып атат. Анан карасам характер, аябай күчтүү характер бар экен кыздын. Карап туруп анан база берип баштадым, боксерский база, бизге техникасынан карап, ошол бара себеби бизде ММА'де керек да. Азыркы моментте, азыр жана не болуп атпайбы, буларда өнчүлөр, орусча айтканда установка болуп атат, булар жана стойка туруп иштегенге. Стойка туруп иштегенге эң жакшы бул бокс. Жакшы. Оп, бокту коюп кой. Эрежеси Эрмушташ дегенге бул мен аябай кичинекей кезимден бери бул UFC'ни көрчүмүн, ошол кыздар чыкканын, мен ушундай эрежесиз Эрмушташ жүрөгүмө жаккан болуш керек деп ойлойм. Ошого мен ММАны тандадым. ММА мага өзү мага жагат. Ошондуктан мен аракет кылам, алектенем. Бул бокс, бир күн грейплинг менен машыкканы спортсмен деген универсал болуш керек. Ошондуктан мен бардыгы менен алектенгени аракет кылам. Жана көңүл бурбайбыз да. Общий иштейбиз. Общий анан тандайбыз да балдарды, кыздарды, анан тем более кыздарды. Анан карасам кызым чын эле мындай аябай мындай берип тренинг кылып атат. Анан внимательный болуп, анан угуп, сөздөрдү угуп, аракет кылып атат. Анан карап туруп барат. Мен да кичине уже мындай жакына баштадым да. Үйрөтүп уже кичине мен да кызык баштадым да. Анан жакшы, данылар жакшы, бой узуңуз, колдор узуңуз, анан эми иштесе болот да жакшы. Левый, прямой, сбок. Макул. Та. Макул. Пауза. Хорошо? Бул эрежеси Эрмушташка чыгаардын алдында спортсмен деген универсалдуу болуш керек. Стойкадан ак жол агайым коюп берет, грейплингден Чикиров Кенжебек агайым коюп берет. Ошондуктан спортсмен деген бүт жеринен даяр болуш керек. Биз алдын ала билбейбиз да. Биздин атандашыбыз же мушташат. Мушташ керек, стойкадан күрөшүш керек. Ошон үчүн бүт баарына биз даяр болуш үчүн мен бүт спорт менен алектенем, универсалдуу болуш керек дейт. Ошондуктан бизди агайларыбыз алдын ала баарына даярдайт. Хорошо. Чуть башын. Хорошо. Эч бир оңой спорт болбойт да, оңой машыгуу болбойт.
бирок кандай кыйын болбосун ушул кыйындын аягында бир эме болот да, сүйүнчү болот. Ошондуктан биз деле бир ичибизге оюбузга бир эме кылабыз да, ушул бир эле максат коебуз, бул кыргызымдын желегин көтөрөлү депчи, канчалык бизге машыгуу кыйын болуп атса деле биз аракет кылабыз бир гана алдыга жана алдыга. Прямой, снизу. Давай. Прямой, снизу. Прямой, снизу. Свободно. Снизу. Вот. Хорошо. Вот, хорошо. Мындай залга кирердин алдында биз өзүбүзгө бир мотивация коюп коебуз. Азыр тренировка машыгуу жакшы болот депчи. Бунун баарына бизге жардам берген бул биздин агайларыбыз болот. Агайларыбыз бир гана спорт менен эмес, бизде мындай бүт жеринен бизге жардам берет. Азыр силер деле көрдүңөр, бул Ажыбеков Акжол агайым бул Кыргызстанда биринчи орунда турат деп ойлойм. Бокс боюнча эң күчтүү, эң жакшы агай бул биздин Ажыбеков Акжол агайыбыз. Бокстан аябай мындай сыймыктанам. Bunday агайды мен эч жерде көргөн эмесмин. Себеби баарыбыз менен индивидуально иштейт да. Мына баарыбызды бир иштетип койбойт, баарыбыз менен ар бирибизге көңүл бурат. Нормально, добавляешь. Макул? Давай. Удар. Четко удар. Поймай четко. Потом добрось. Первый важный вот этот. Первый удар сделай. Важный. Первый. Основной удар. И она добавочка. Добавка свободно идет уже. Добавка свободно делай. Ты здесь поймала? Ха! Макул больше свободен. Молодец. Четко удар. Хорошо сделай. Давай. Давай. Добавляй. Бул бала мисалы же баланын таланты болуп, же тренинг таланты болуп, анда эмес. Экөө тең иштеш керек. Экөө тең данналар болот да. Бала менен агай бири-бирин табыш керек. Ошто жана бизде бар да, орусча айтканда жана бар да, психологическая совместимость биринчи турат да. Психология боюнча, жана көз карашы боюнча, тарбия боюнча бала бири-бирин табат да. Агай менен бала ушундай. Жана башканы обязательно бул тандем болуш керек да, тандем. Монда болбойт. Мисалы дүйнөдө бар эң мондай белгилүү тандемдер Каздамата, таланттуу тренерби, Майк Тайсон таланттуу бала чыгып калды туурабы. Хотя Каздамата көп балдар мондай машыгып. Тайсонда деле биринчи эки тренер бар болчу. Каздамата бирок, и ошо менен иштеп кетти. Анан Каздаматага кеткенден кийин уже Тайсон болбой калды. Бош. Үч момент бар да. Физподготовка. Бул жөн эле пока базовый да. Психологически само собой, психологически. Эң главный подготовка бул тактический деп коет. Эң биздин Кыргызстандын спортсмендерге негизи өмүр бою ушу тактический подготовка жетишпейт. Бокс таласын, күрөш таласын, башка таласын бизде тактический жагынан биз аябай жетишпейбиз да. Дүйнө боюнча мен мында баратам го, дүйнөлүк чемпионаттарга деп. Биздин балдар аябай күчтүү, денелери күчтүү, психологиялары күчтүү, жүрөк десең жүрөк бар, күч десең күч бар, бирок ушу тактика жагынан бизде өмүр бою ушу бизде Кыргызстандын ичинде проблема болчу да, тактика жагынан. Мисалы тактический работа болгондой да, мисалы бой кичинекей, широкий бала болсо, биз билебиз уже дистанцияга кармап иштейбиз. Алыскы дистанциядан буга жакындабаш керек. Тескери бою узунураак болсо, арчараак, мына бутка жакчылган болсо, жок, муну кысып, бир жерде кысып, атырап жакындап керек буга мисалы да. Хорошо. Двигайся. Два блока. Хорошо. Оп, два блока. Хорошо. Эрежесири урушта мен 3 беттеш өткөздүм. Биринчи беттешим бул өзүмөн 8 килограмм салмак оор кызга чыгарып, бир күн калганда мени чакырып калышты. Мисалы, эртең чыгыш керек, бүгүн жолго чык деп айтып калышты. Ошентип мен Казакстанга барып, эчтеке билбейм жана салмагым деле кичинекей. Ошондуктан мен утулуп калдым. Ошодон кийин мен сабак болду да, аябай сабак болуп, ошол келген күнүмдөн, ошо Казакстандан утулуп келген күнүмдөн баштап мен
ММАга кирише баштап бүт баарын түшүнүп, ошо менен мен андан кийин 2 жолу чыктым. Бул 2016 GFCге казак мушкер кызы менен чыктым. Ал жакта жеңишти багындырдым жана жакында ВФ Global 12ге чыктым. Приглашается следующая пара. Узгенбаева Барчунай, Кыргызстан. Мисалы менден баары көп сурашат да. Сен деген мындай жашооңдо башкачагысың. Мындай сени рингде көрсөк башкачасың депчи. Мисалы мен кыз деген кыздай болуш керек. Мен өзү жеке жашоомдо мындай уялчакмын деп айтсам болот. Бойго чыкканда ал жакта мындай бизге мотивация берет да, алдын ала чыгып баратканда. Анан ошондуктан биз мындай өзүбүзгө настрой коюп, өзүбүз мындай болуп чыгабыз да, ошондуктан да башкача көрүнөт болушум керек да. Себеби ал жакка мушташкан чыгып баратабыз да, биз же башка бийлегенибиз, ошондуктан мындай күлүп чыга албайт экенбиз да, мындай настрой коюп мынтип чыкканга мен мындай башкача көрүнөм го деп ойлойм да. Бүт баары таң кала беришет, сен өзү башкача кызсың депчи. Бизге агайыбыз айтат, бул 8 бурчтууга киргенде мындай өзүңдүн мындай үйүңө киргендей болгон депчи. Үйүңө мындай киргенде басып, сеткага жөлөнүп дегендейчи, өзүм үйүмө киргендей болгон деп бизге алдын ала айтып эме кылат. Биз ошо даярданабыз. Бойго чыгып баратканда алдын ала эч качан апама айтпайм. Апа деген апа экен, кыжалат болот, сарсана болот. Ошондуктан мен бир жака чыгаардын алдында эч качан алдын ала апама айтпайм. Бүт баары бүткөндөн кийин, андан кийин чалып, апа ушундай чыктым деп сүйүнчүлөйм. Алдын ала эч качан апама айтпайм, сарсана болбосун, апа деген апа экен, ошон үчүн сарсана болбосун деп мен эч качан айтпайм. Оңой болгон жок, атаандашым аябай күчтүү кыз экен. Чемпионка Азия панкратион боюнча атаандашым күчтүү экен. Биринчи раундда мен аны удушкага тартып өзүңөр көрдүңөр берген жок. Аябай мен атаандаш кызыма аябай баа бердим. Күчтүү кыз экен. Бул 8 бурчтууга киргенде бир гана
агайымдын эле үнүн угам, агайымдын эле үнү эле угулат. Болду. Башка эч кимди укпайбыз. Бизге коюп берген тактика, бизге коюп берген техниканы иштейбиз. Алдыбызда бир гана атаандашым, ошону утуш керек болду. Ачык айтканда, ал бой 2 жумага калганда чыккан машинага. Чын айтканда машинада аябай катуу травма болгон бут үчүн. Аксап жүргөн залда. Жөн эле мындай физика кылып эле, кичине мындай жүргөндө, анан келди, 2 жума калды. Анан биринчи айттым, мен чыкпа эле ой дедик, биз баарыбыз. Тренер Кенжебек Чекеров айтты, мен да айттым, Ченек Оронович айтты, мен да айттым, чыкпа эле ой десе, жок, бул кыз чыгам, мага бой керек, мен чыгам. Бул ушундай кыздар, бул характериңиз, чыгам деп чыгам. Макул анда, максималдуу десе, мен сразу айттым, бул бут менен сен боксчанан иштей албайсың. Просто максимально эмне кылып колуман келишинче мен жардам бердим. Бирок мондай жүрөтөн үмүт болгон, ушу жана Кенжебек Ороновичке, что борцовский прием, бул все-таки Азиядан 3 жолу чемпион болдуңуз. Жактан бирнерсе болот деп. Эми ошондо ойлонгондой эле болду. Если бул бокс ташып баштаганда, бул бат эле аксап калат эле, анан утуп калат эле да. Ошо өзбекче кыз жакшы урат экен, жакшы урат экен, бирок күрөш жагынан кичине слабыраак экен. Ошо башына жакшы болду мындан бұрын тескери. Башынайдын эң биринчиден характер албетте. Характер аябай корч. Азыр айтып атасың 3 спорттон мастер экен деп. Албетте эң биринчиден талыкпаган эмгеги. Ошол жагын аябай жакшы баалайм. Көкбеттүүлүгү дегенде бирөө менен урушуп эмес, бул спортко болгон баягы өжөрлүгү, ошонусу менен аябай жакшы көп кыздардан айырмаланат. Ошонусу менен аябай баалайм, барктайм да. Эң биринчиден кыргыз эли наоборот ушинтип баш көтөрүп арабыздан сурулуп келаткан кыздарыбызды колдош керек. Бөлөп жолго, жаман жолго түшпөй, наоборот ушу кыргыздын желегин көтөрүп, кыргыз жаштарына үлгү болуп келген бул кандай чоң сыймык, урмат. Ансыгандай ар дайым колдошубуз керек, тем более кыз киши моральный биринчи очередь. Мен кичинекей кезимде аябай кыялданчумун, ушул мамлекетке кызмат кылайын деп форма кийип, бул менин кыялым болчу. Ошол академияга тапшырып, ошол звание алайын деп, званиямды алдым, өзү лейтенант милициямен. Кесибимде кийин иштейинби билбейм, бирок спорт деген бул бир убакыты келет экен да. Ошого мен спортту тандадым деп ойлойм. Билбейм, мен жүрөккө жакын нерсени кылат экенбиз. Мен эгер спортту таштасам, мен ойлойм, өмүр бою өкүнүп калам го депчи. Бул деген жүрөккө жакын, ошондуктан мен спортты тандадым. Боевым приемом победа держава Узенбаева!